Кытайдын түндүк батышында болгон жер титирөөдө каза тапкандардын саны 131 кишиге жетти. Бул тууралуу Кытайдын борбордук телеканалына таянып, Синхуа агенттиги билдирди. Жагыланган маалыматтар боюнча Гансу провинциясында каза тапкандардын саны 113кө, Синхайда 18 кишиге жетти. Ошондой эле жаракат алгандардын саны дагы артты. Жалпы 1000ге жакын адам ар түрдүү деңгээлде жаракат алган. Азыркы тапта жер титирөө катталган көпчүлүк аймакта суу түтүктөрү жабыркаган, миңдеген имараттар кыйраган. Жер титирөө 18 декабрь күнү кечинде болгон. Магнитудасы 6,2 балга жеткен. Зилзаланын очугу Гансу провинциясында болгон. 2008 жылы Кытайдын Синьчжуа провинциясында соңку жылдардагы эң ири жер титирөөнүн бири катталган. Анда табият кырсыгы 87 миңдей адамдын өмүрүн алган. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу каражатын адалдоо фактысы боюнча Жогорку Кеңештин экс-депутатынын уулу кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда шектүү 6 декабрда колго түшкөн. Кийин Октябрь райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагында камакка алынган. Шектүү Көлбаевдин кылмыштуу ишмердүүлүгүн билип туруп, анын мыйзамсыз жол менен алган 2020 жылы чыккан Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаасын өзүнүн атына жаздырган. Муну менен ал машинанын чыныгы ээси ким экендигин жашырууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Шектүү автоунааны өзүнүн атына каттатып, Көлбаевка жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө колдонууга берген. Мындан тышкары Көлбаевдин үй бүлөсү менен жакшы катышып, уюшкан кылмыштуу топтун жаштар менен спортчулар үчүн уюштурган спорттук иш-чараларга өзү каржылык көрсөтүп турган деп айтылат маалыматта. Тергөө амалдары учурунда ээлик кылган көп сандагы мүлк аныкталган. Анын Дубайдын элиталык району катары эсептелген бизнес бейдеги 24 батири 4,5 миллион долларга бааланган. Укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактар кармалган киши экс-депутат Динара Исаеванын уулу экендигин билдиришти. Учурда УКМК Камчы Көлбаевка тиешелүү мүлктү аныктоо жана мамлекетке кайтаруу боюнча ыкчам тергөө амалдарын улантууда. Желек өзгөртүлгөндөн кийин паспорт, айдоочулук күбөлүк сыяктуу документтер мөөнөтү бүткөнчө жана мамлекеттик органдар алмаштыруу чечимин чыгарганга чейин жарактуу болот. Бул туурасында парламент кабыл алган мыйзам долбоорунда жазылган. Документтеги желектин сүрөтү төмөнкү тартипте алмаштырылат. Азыркы үлгүдөгү туунун сүрөтү түшүрүлгөн расмий документтердин бардык түрлөрү жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонулат. Жаңысын берип жатканда паспорт, айдоочулук күбөлүк өзгөргөн желектин сүрөтү түшүрүлөт. Документтин жарактуулук мөөнөтү жок болсо, мамлекеттик орган аны алмаштыруу чечимин кабыл алганга чейин пайдаланылат. Унаалардын номерлерине жана транспорттук каттоо жөнүндөгү күбөлүктөгү желектин сүрөтү дагы бийлик атайын чечим менен тыюу салганга чейин жарактуу болот. Тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору президент кол койгондон 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бүгүн Жогорку Кеңеш долбоорду Садыр Жапаровдун кароосуна жөнөттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан Европа биримдиги парламенттер аралык комитетинин тең төрагасы менен жолукту. Биз Европа биримдиги менен эки тараптуу жана аймактар аралык көп кырдуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө ниеттенебиз. Бул биз үчүн маанилүү, деди Жапаров. Быйыл июль айында Чолпон Ата шаарында Борбор Азия жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлеринин жолугушуусу өткөн. Жыйынтыгында орто мөөнөттүү мезгилге көп пландуу аймактар аралык кызматташтуунун негизги багыттарын чагылдырган кызматташтыкты тереңдетүү боюнча жол картасы иштелип чыкты.